Ассаламу алейкум. Англис тилин үйрөнүүгө кадам таштаган бир тууганым. Англис тили рахат менен YouTube каналында кезектеги тактап айтканда 36-сабак. Бүгүнкү сабакта биз силер менен бирге англис тилиндеги маанилүү, өзүнүн орду бар, көп колдонулуучу этиштердин бири to take этишин карайбыз. Келгиле, алгач take этишинин кыргызча котормосун билип алалы. Кыргызча алуу дегенди түшүндүрөт. Бир жерден бир нерсени алуу, мисалы үчүн сумканы алуу, китепти алуу. Ошондой эле эсиңерге сала кетейин, биз силер менен бирге өткөнбүз. Англис тилинде этиштер эки топко бөлүнөт. Туура жана туура эмес этиштер. Regular and irregular verbs. Мына ушул take этиши дагы туура эмес этиштер тобуна кирет. Анткени анын өзүнүн формасы бар. Өткөн чагын түзүш үчүн, perfect чакты түзүш үчүн өзүнүн формаларын жатташыбыз керек. Ал формалары төмөндөгүдөй. Take, took, taken. 3 форма. Take, took, taken. Ошондой эле to take этиши фразалык этиштердин тобуна да кирет. Кандайча? Тактап айтканда, take этиши башка сөздөр менен, наречиялар менен кошо келип, аябай көп маанини түшүндүрөт. Маанилери көп. Бүгүн биз силер менен бирге 5 фразалык этиштик маанисин карайбыз take этишинин. Кайсыл сөздөр менен келгенде кандай маанини берип калат. Аябай кызыктуу. Бул фразаларды жаттап алсаңар, силерге сөзсүз түрдө сүйлөө речиңерде керек болот. Демек, биринчи фразаны түшүндүрүүдөн мурда кыскача айта кетейин. Суроолор аябай көп болуп атат. Тилекке каршы бизде орундар толуп калды. 10 февраль күнү курс тартталган. Эми буйруса 22 февралга орун алсаңыздар болот. Англис тили 3 айда онлайн курсунда биз силер менен бирге англис тилин 0дон, алфавиттен баштап 50дөн ашык базалык грамматикалык темалардын баарын өздөштүрөбүз. Күндө практика, күндө диалогдор, викториналык оюндар, суроолор, ар кандай жаңы сөздөр, бардыгын биз силер менен бирге жумасына 5 күн окуйбуз. Тактап айтканда, башкалар 6 айда окутуучу программаны биздин курста 3 айда окусаңыздар болот. Толук маалымат үчүн WhatsAppка кайрылыңыздар. Ал эми азыр биз силер менен бирге биринчи фразалык этишти карайбыз. Take этиши кайсыл сөз менен бирге келгенде кандай маанини берет? Биринчи жазабыз take away. Take away. Бир нерсени алуу, алып коюу. Мисалы үчүн, бирөөнүн буюмун алып коюу. Өзүңө өздөштүрүп алуу. Мисалы үчүн, the teacher took my phone away. Мугалим менин телефонумду алып салды. Сабакта отурасыңар, телефонуңарды мугалим көрүп калды, алып салды. Экинчи сүйлөмдү карап көрөбүз. The waiter took our plates away. Официант биздин тарелкаларыбызды алып салды. Официант биздин тарелкаларыбызды алып салды, так как жеп бүткөн болчук, мисалы үчүн. Демек, take away деген фраза бул алып салуу, бирөөнүн бир буюмун алып коюу. Экинчи фразага токтолобуз. Take after. Take after. After деген кийин, билебиз. Take менен кошулганда кандай маанини берет? Бирөөгө окшош болуу, бирөөнүн артынан кетүү, бирөөнү жолдоо. Мисалы үчүн, сен апаңды тартыпсың, апаңдын артынан кетиптирсиң, апаңа окшош экенсиң, характери же бир жерлери окшош болсо, мына ошол учурда take after деген фразаны колдонобуз. For example, биринчи мисал. She takes after her mother. Ал апасына окшош. She takes after her mother. Takes after дегенди колдонобуз. Окшош дегенде жана her mother, анын апасына. Экинчи сүйлөм. I think he takes after his father. Мен оюмча ал атасына окшош. He takes after his father. Балаң кимге окшош болуп калган дегенде, атасына окшош, апасына окшош. Окей, үчүнчү фраза. Take alone. Take alone. Демек, бул эмне дегенди түшүндүрөт? Мисалы үчүн, бирөөнү же бир нерсени өзүң менен бир жака алып баруу, бир определенный аныкталган жерге өзүң менен бир нерсени же кимдир бирөөнү алып баруу. For example, биринчи мисал. He took some friends along to the party. He took some friends along to the party. Ал кечеге вечеринкага өзүнүн бир канча досторун алып келди, өзү менен бирге, сабой. Экинчи мисалды карайбыз. We took the camera along. Биз фотоаппаратты өзүбүз менен алып алдык.
демек эс алганды кетип атабыз и фотоаппаратты өзүбүз менен алып алдык. Сүрөткө түшкөн, Окей, 4-чү фразаны карайбыз. Take a side. Take a side. Эмне дегенди түшүндүрөт. Мисалы үчүн, чекеге адамды чакырып алып сүйлөшүү, көпчүлүктүн алдында анын катасын айтпай, же ага суроо бербестен, өздүк сүйлөшүү болсо, аны чекеге тартып алып сүйлөшүү, бирөөнү чекеге чакыруу. For example, биринчи мисал. My boss took me aside. Менин шефим, башчым мени чекеге чакырды. Экинчи мисал. They took her aside to tell it. Алар аны чекеге чакырышты, муну айтыш үчүн, алар бул нерсени айтуу үчүн аны чекеге чакырышты. Окей, демек акыркы 5-чи фраза бул take back. Back деген арка, артка деген сөз, Take back экөө бириккенде кандай фразаны түшүндүрөт? Бул сөздү кайрып алуу. Айткан сөзүңдү бир нерсени кайтаруу же кайрып алуу. Либо бир буюмду алсаң, ошону кайра кайтарып берүү. Магазинден кийим алдың, сага размери туура келбей калды, эртеси барып кайрып берүү. Take back. For example, биринчи мисал. He took a book back. Ал китепти кайтарып берди, Экинчи мисал. I take back everything I said about him. I take back everything I said about him. Мен ал жөнүндө айткан бардыгын кайтарып алдым. Ал жөнүндө айткан бардык сөздү кайтарып алдым, Биз силер менен бирге take менен түзүлчү 5 фразалык айтышты карадык. Биринчиси бул take away, бирөөнүн бир буюмун алып коюу. Экинчиси take after, бирөөгө окшош болуу, бирөөнүн артынан жолдоо кетүү. Үчүнчүсү take along, бирөөнү же бир нерсени өзүң менен бир жака алып баруу. Төртүнчүсү take aside, бирөөнү чекеге чакырып анан айтуу бир нерсени, take aside, четке тартуу. Бешинчиси take back, сөздү кайрып алуу, айткан сөзүңдү, же бир буюмду кайрып берүү кайра. Мына ушул 5 фразалык айтышты сөзсүз түрдө силердин сүйлөө ичиңерде кезигет, андыктан дайыма колдонуп, сүйлөмүңөрдү көрктүү кылганга иштетсеңер болот. Тапшырма. Комментарийге бардыгыңыздар ошол 5 этишти, фразалык этишти колдонуп, сүйлөм түзүп жазгыла. Чогуу бирге текшеребиз. Ошондой эле студенттеримдин, окуучуларымдын суроосуна жооп бере кетейин. Сертификаттар тууралуу. Англис тили 3 айда онлайн курсун аяктаганыңыздан кийин сизге сертификат ыйгарылат онлайн түрүндө. Сертификаттар активдүүлүк үчүн гана берилет. Тактап айтканда, сиз курста өзүңүздү мыкты көрсөтүп, активдүү болуп, кайтарым байланыш жасап, темаларды мыкты өздөштүргөнүңүз үчүн сертификаттарды ыйгарабыз. Ошондой эле биздин Instagram баракчаны дайыма байкап туруңуздар, ал жака жаңы жаңылыктарды чыгарабыз. English with Рахат. Буйруса май айларында биз мини жолугушуу, мини лагерь пландап жатабыз. Алдыда дагы ал пландар менен бөлүшөбүз. Кандай болот, кайсыл жакта өтөт, эмне кылуу керек, кайсы конокторду чакырабыз, баарын буйруса айтабыз. Алга чейин встречага жолугушууга бизге келүү үчүн биздин курсту аяктап, биздин сертификаттардын ээси болушуңуз керек. Сертификаттарды буйруса мини встречада дагы тапшырууга пландап жатабыз, аракет кылып. Дагы буйруса жаңы жаңылыктарды биздин Instagram баракчадан байкап окуп турсаңыздар болот. English with Рахат. Ал эми курс боюнча толук маалымат алуу үчүн WhatsApp номерге кайрылсаңыз болот. 0552 59 99 80.